Саламатсызбы, дүйнө жана чөлкөмдө болгон орунтуу окуялар менен тааныштырып, Азаттыктын студиясында Элиза Кененбаева. Евро биримдик бозгундар боюнча Түркиянын сунушун кароого убакыт сурады. Түркия качкындардын агымын токтоттуу жана Европада качкын макамын албагандарды кайтаруу үчүн көбүрөөк каражат бөлүүнү, Анкаранын Европа биримдигине мүчөлүгү боюнча сүйлөшүүнү тездетүүнү жана өз жарандарын Европага визасыз каттоосун камсыздоону Брюссельге сунуштады. Түрк өкмөт башчысы Ахмет Давутоглу менен сүйлөшкөн Европа биримдигинин лидерлери бул сунушту карап чыгууга көбүрөөк убакыт керектигин билдиришти. Бул евро биримдик, Түркия бүтүндөй эл аралык коомчулук алдында турган проблема. Ушул тапта 5 миллиондон көп сириялык үйлөрүн таштап, бозгунга айланган. Ошол бейкүнөө адамдардын бардыгы жаңы турмуш куруу үчүн жаңы багытты издеп жатышат. Алар ырайымсыз режимден, террорчулардан, Орусиянын аяосуз аба соккуларынан качууга аргасыз болууда. Брюссельдеги дипломаттардын айтуусуна караганда, Түркия бозгундар боюнча Европа биримдиги менен кызматташууда өз баасын көтөрдү. Давутоглу Эгей деңизи аркылуу кеме менен Европага багыт алып жаткан мигранттарды токтотуу үчүн НАТОнун көбүрөөк жардамына муктаж экенин кошумчалаган. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Орусияда камакта жаткан украиналык учкуч Надежда Савченкону токтоосуз бошотууга чакырды. Савченко 3 мартта дагы сот жылып калганына байланыштуу кургак ачкачылык жарыялаган. Савченконун Украинада кармалып Орусияга жеткирилгенине 20 айдан ашты. Бул боюнча соттук иштин создуктурулушу Москва эл аралык стандарттарды сыйлабай жана Минск келишимин көзөмөлдөбөй жатканын билдирет деп жазылат Мам департаменттин сайтына жарыяланган билдирүүдө. 34 жаштагы аскерий учкуч орусиялык журналисттердин өлүмүнө тиешеси бар деп кармалган. Савченко күнөөсүз экенин кайталап келет. Куала-Лумпурдан Бейжиңге сапар алган малайзиялык лайнердин дайынсыз жоголгонуна бүгүн туура 2 жыл болду. Малайзия парламентинин мүчөлөрү каргашалуу окуяны 1 мүнөттүк аза күтүү менен эскеришти. Кырсыкка кабылган Кытай жарандарынын 40 туугандары Бейжиңдеги храмдардын бирине эскерүү жөрөлгөсүнө чогулушту. Алардын айрымдары ушул күнгө чейин жакындары тирүү экенине ишенишет. Жакында эле Мозамбиктеги жээкте жоголгон MH370 лайнердин айрым бөлүктөрү табылган. Malaysia Airlines компаниясынын учагы 239 жүргүнчүсү менен 2014 жылдын март айында дайынсыз жоголгон. Швеция соту Өзбекстандык имам Обидхон Кориназаровдун өмүрүнө кол салууга тиешеси бар делген шек менен Тигран Каплановду камоого буйрук берди. Остерсунд шаардык сотунун чечиминде 37 жаштагы орус жараны Капланов Швецияда саясий качкын болуп жашаган өзбек имамын өлтүрүү үчүн Юрий Жуковскийди жалдаган деп айтылат. Учурда Капланов Орусия аймагында болушу мүмкүн. Айрым маалыматтарга караганда, ал Умит Аминов деген ат менен өзбек жарандыгын алган. Анда ошондой эле Орусиянын жана Кыргызстандын да жасалма паспорттары болушу мүмкүн. Сунцваль шаардык соту Юрий Жуковскийди 2010 жылы өзбек имамына кол салган деген кине менен өмүр бою эркинен ажыраткан. Назаров ушуга чейин дарыланып жүрөт. Түркмөнстандын социалдык мекемелери ушул күндөрү түнкү саат 12ге чейин иштеп, 8 мартка карата президенттин атынан акчалай сыйлыкты өлкөдөгү бардык аялдарга таркатууда. Аялдарга 40 манат же $11 таркатуу чечимин Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедов өткөн аптада кабыл алган. Ошол эле маалда өлкөдө бир катар мамлекеттик мекемелерде айлык акы бир нече айга кармалып берилүүдө. Түркмөнстанда 5 миллионго чукул калктын 3 миллиондойун аялдар түзөт. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареге Азаттык чекиткейжи, ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан, YouTube, Facebook'тан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык күн алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта туруңуз.